Жакында эле түзүлгөн Баткендеги боорукерлик штабы аз убакыт ичинде 7000 АКШ доллардан ашуун акча чогултууга жетишти. Топтолгон каражатка кычкылтек концентраторлору, дарыгерлер үчүн атайын коргонуучу кийимдер жана башка медициналык шаймандар алынып келинди. Зарыл болгон медициналык каражаттарды штаб Баткен шаарындагы жана Баткен районундагы ооруканаларга бөлүп беришти. Облустук оорукана дагы 6 кычкылтек берүүчү аппарат менен толукталды. Учурда кырдаалда зарыл болуп турган медициналык аппарат Баткендеги боорукерлик штабы тарабынан берилди. Учурда COVID-19 илдети менен күрөшүүдө кайрымдуу инсандар өз салымдарын кошуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, биз буга чейин 4 концентратор, аба концентраторун 50 СИС форма, андан сырткары 1000 даана масканы ошо СЦМге өткөзүп бергенбиз поликлиникабызга. Анын жетекчиси Арзыбек Борубаев деген жигитибизге. Ошол жерге өткөрүлүп берилген жанагы 4 концентраторда бүгүнкү күндө ошо биздин Баткен биргелешкен ооруканасына берилип, ошол жерде иштетилип жатат. Андан сырткары бүгүн буйруса дагы 8 аба концентраторун заказ кылдык. 8 аба концентратору менен бирге 85 даана жанагы форма СИС. Ошолордун баарын заказ кылып, бүгүнкү күндө ошол келген 8 концентратордун 6оосун биздин мына Баткендеги биргелешкен ооруканага өткөзүп берип жатабыз. Ал жердин жетекчиси өзү инфекция бөлүмүнө жана ошо терапия бөлүмдөрүнө өзүнүн кароосу боюнча өткөзүп берет. Андан сырткары ошо 50 даана комплектация форманы өткөзүп бердик. Ал жерде очкиси, перчаткиси, бахиласы иши кылса, Турциядан заказ кылынган, качествосу абдан жакшы, сапаты жагынан жакшы. Анан ошо келген 8 даана концентратордун 1 даанасы биздин жанагы мэрия менен анан Кызыл Крест, Кызыл Ай коому менен бирге уюштурулган күндүзгү стационарга берилип жатат. Эгер ал жерде жанагындай үйүндө биздин Баткен жарандары жанагындай үйүндө кыйналып аткан бейтаптар болсо, ошол жерден барып келишим менен үйүнө 3 саатка алып барып кайра колдонуп алып келсе боло турган. Бир даана кычкылтек концентраторун биз Самарканддын ооруканасына берип жатабыз, себеби ал жерди билесиздер, жана чектеш аймакта. Белгилей кетсек, ушундай кырдаал учурда убактылуу Баткен боорукерлик штабы түзүлгөн. Алар 2 жума ичинде эле 7000 АКШ доллардан ашуун акча чогултууга жетишти. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында 12 ИВЛ аппараты жана 29 кычкылтек концентратору бар болчу. Ал эми бүгүнкү келген аппарат менен жалпы 35ти түздү. Ооруканада дарыгерлер коронавируска чалдыккан бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн күнү-түнү иштеп келишет. Жаш активисттерден түзүлгөн боорукерлик штабы мындан ары да жардам берүүнү улантат. Учурда штаб облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 30 адамга ылайыкташкан кислород жеткирүү станциясын курууну пландаштырууда. Бүгүнкү күндө штаб жабдууну куруу үчүн $1000 АКШ акчасын которгон. Ал эми борборлоштурулган кислород үчүн 300 000 сом акча керектелет. Улкан Дүйшөева, Нуризат Муратали кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.